мен кыска эле доклад жасайм. Биринчи бир тарыхый окуядан баштагым келип атат. 45-жылы Советтер Союзу менен Америка Кошмо Штаттары дүйнөнү экиге бөлүп атканда Европада эки өлкө пайда болду. Германиянын бир тарабы Батыш Америка Кошмо Штаттарынын таасирине кетти. Экинчи тарабы Советтер Союзунун таасирине кетти. Кореянын бир бөлүгү Америкага кетти, бир бөлүгү Советтер Союзуна кетти. Советтер Союзуна кеткен тарабы шылдыңдаганда эле Германия демократиялык өлкөсү деп атын коюшту. Ал эми Кореяда болсо, Корея элдик демократиялык өлкөсү деп ал жерде дагы атын коюшту. Бирок ошол мамлекеттерде азыр баарыңарга суроо бере турган болсок, тарыхка карай турган болсок, демократиянын жыты болдубу? Өз эмес. Ал ГДРде дагы, Түндүк Кореяда дагы демократиянын жыты дагы болгон жок. Экөө тең. Советтер Союзунун дүйнөдөгү эң авторитардык өлкөнүн таасири менен экөө тең авторитардык, адам укугун сыйлабаган, эркиндиктерди басмырлаган өлкөлөргө айланды. Бүгүнкү күндө Кыргызстан да ошондой. Бир Кыргызстан бар. Ал Кыргызстан аябагандай бай, бардык шарттар түзүлгөн, бардыгы жакшы, өнүккөн. Ал ак үйдүн тегереги. Бийликтин тегерегиндегилердин өлкөсү. Алардын Кыргызстаны. Ал жерде партиялаштары, жакындары, тууган уруктары бар. Бардыгы аябагандай жакшы өлкөдө жашашат. Ал кичинекей Кыргызстан. Бирок андан дагы чоң биз бардыгыбыз билген Кыргызстан бар. Мен азыр ошол биз билген кичинекей Кыргызстан жөнүндө фактыларды айтып бергим келет. Айты биринчи мынакей график, мен атайы ушуну койдум. Бул биз бардыгыбыз билген Кыргызстан. Бул Кыргызстандан миллионго жакын биздин кыргыздар чыгып кеткен. Өлкөсү аябагандай жакыр. Ар бир кыргыздын жаранын 4-чүсү жумушсуз. Орта айлык акы 10 миң, 12 миң сомдун тегерегинде. Жакырчылыктан башы көтөрүлбөгөн, дүйнө мамлекеттери тааныбаган, адилеттүүлүк жок, соттору менен бийлиги элин баса калган Кыргызстан болуп эсептелет. Ошол Кыргызстанда биз бардыгыбыз жашайбыз. Теги Кыргызстанда эмес, ал Кыргызстан биз үчүн эмес, ал Кыргызстан бийликтегилер үчүн. Президенттер алардын тегерегиндегилер үчүн. Мынакей, 20-жылы Кыргызстанда жакырчылык 20% болсо, 21-жылы 25% болду. Ал эми 22-жылы 35% биздин элибиз жакырчылыкта жашайт. Экинчиге коюп койсуң ба дейт. Клара айтып атат, биз мүмкүн эртеби деп атат. Конституциянын жыйынтыгын чыгарганга деп. 2 жыл болду бул бийликтин келгенине, жыйынтыгын чыгармак тургай баа берип айта турган убакыт келди. Аны бир эле биз эмес, бардык эл аралык уюмдар, авторитеттүү гуманитардык уюмдар бардыгы айтып атышат. Азыр. Мейли, мен мындай эле ооз менен айта берейин. 2 жыл болду биз жаңы бийликтин убагында жашап атканыбызга. Өлкөгө аябагандай чоң убадалар менен келген бийлик конституцияны өзгөрттү, мамлекеттин башкаруу моделин өзгөрттү. Толугу менен авторитардык бийликти коюшту. Жакшы. Эми
Ошол 2 жылдын жыйынтыгы, мактаган жыйынтыгыбыз чыкты 2 жылдан бери. Мынакей, биз эң адилеттүү мыйзам иштеген өлкөдө жашап атабыз деп бүгүн бийликтин бардык өкүлдөрү айтып атат. Жанагы мен айтып аткан кичинекей Кыргызстан алар үчүн, аларда адилеттүү. Бирок биз жашаган Кыргызстанда азыркы күндө 2 жылдын ичинде мынакей карап койгула. Мына биз 2020 жылга аяк элек, азыр кайсы жерге келдик? Сотко болгон ишеним адилеттүүлүк маселеси Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй төмөн түшүп кетти. 22 жылкы жыйынтыгыбыз биз 2016 жылга артка кеттик. 2 жылдын ичинде. Андан кийинки надир. Ишкерлердин эркиндиги боюнча 2 жылдын ичинде булар бийликке келип, болуп көрбөгөндөй жалгандарды айтып, элдин башын айлаткан 2 жылдын ичиндеги ишкерлерге болгон мамиле, мынакей 20 жылы булар келген убакыт, мынакей 21-22 жылкы жыйынтык мынакей көргүлө. Бул 2007 жылдын деңгээлине келди. Бакиевдин убагына келдик бүгүнкү күндө биз. Ишкерлерге бийликтин, УКМКнын, соттордун, милициянын мынакей таасири. Бул аябагандай маанилүү көрсөткүч. Үчүнчүсү. Менчик коргоо боюнча. Менчик коргоо боюнча 2020 жылы биз мынакей кордубуз. 2021 жыл кордубуз, 2022 жыл кордубуз. Биз болжол менен 2015 жылдын жыйынтыгына келдик. Анан кийинкиси. Акыркысы, бирок булар өздөрүн унутпайт, бийликке келгендер. Түшүндүңөр, түшүнгөн адам баарыңар түшүнөсүңөр. Бардыгы начарлады. Бирок бир нерсе аябагандай жакшырды. Булардын чыгашалары. Өкмөттүн, бийликтин чыгашасы мынакей акыркы 2 жылда өскөнүн карап көргүлө. Булар жакшы кийимди аябай жакшы көрүшөт. Жакшы окатты аябагандай жакшы көрүшөт. Жакшы самолетторду аябагандай жакшы көргөнүн мына могул жерден көрсөңөр болот. Бул аябагандай маанилүү. Бул биздин конституцияга, биздин мамлекетибиздин башкаруу моделине түздөн түз тиешеси бар нерселер. Бийлик бүгүнкү күндө авторитардык, зөөкүр бийлик айланганынын жыйынтыгы мынакей могул жерде көрүнүп турат. Бул биздин бүгүнкү конституция, биздин бүгүнкү башкаруу моделибиз чоң биз каалаган Кыргызстан үчүн жараксыз, бирок кичинекей азыркы бийликте отургандар үчүн аябагандай жакшы конституция, аябагандай жакшы башкаруу модель экенин мына далилин мен силерге, бул меники эмес. Бул дүйнөдөгү бардык мамлекеттерди изилдеген экономист, Freedom House, экономикалык эркиндиктин индекстери боюнча көрсөткүчтөрдүн иликтөөсү ушул болуп эсептелет. Муну көрүп Кыргызстанга же ишкерлер келет, же келбейт. Завод, фабрикалар ачылат, же ачылбайт. Мына биздин Кыргызстаныбыздын бүгүнкү күндөгү абалы жаңы конституция келип, жаңы бийлик келгенден кийинки мына ушул. Мындан башка фактынын кереги жок. Калганынын бардыгы азыркы бийликтегилер айтып аткан жомок болуп эсептелет. Жыйынтыгында, урматтуу бүгүнкү катышуучулар, мен биздин ошол оппозициялык демократиялык кыймылдын мүчөлөрү болгон жана мүчөлөрү болбогон Ританын, Кларанын, Гүлкан, Перизаттардын Кыргызстанга жаңы конституция иштеп чыга турган убакыт кайрадан келди деген толугу менен колдойм. Биз жарандык коом, саясатчылар, бийликтен коркпогон саясатчылар жаңы конституциянын иштеп чыгуу боюнча идеяны коомго талкууга таштайбыз. Азыркы конституция, азыркы башкаруу модели Кыргызстан үчүн жараксыз экенин мына бардыгыңар көрдүңөр. Бул бизди туңгуюкка, караңгылыкка, артка 20-30 жыл бизди өлкөбүздү чөгөлөтө турган, жолго алып бара турган башкаруу модели жана конституция болуп эсептелет. Биздин жаңы конституциябыз келечекте боло турган, өзгөчө аялдардан турган, аял лидерден турган, билимдүү аялдардан турган конституциябыздын эмнелерди камтышы керек? Алар бардык эркиндиктер гарантияланышы зарыл. Сөз эркиндиги,
чогулуш эркиндиги, ишеним эркиндиги, аялдардын, балдардын, жарандардын укугу, саясий атаандаштык, бийлик бутактарынын тең салмактуулугу, мэрлерди айыл өкмөттөрүнүн эл тарабынан шайланышы, демократиялуу жана парламенттик башкаруу модели келиши керек бизге. Мен мына ушул моменттен пайдаланып, биздин аксакал саясатчыбыз Медетхан Шеримполовичке ыраазычылыгымды билдирем. Мынакей 2-3 күн мурда депутаттарга лекция окуду. Лекция окуп атып, ошол жерде ошол киши айтыптыр, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, кайрадан парламенттик башкарууга келишибиз керек деп. Бир адамдын башкарган бийлигин ГДР менен КНДРдын мен силерге үлгүсүндө айтып бердим. Бизге андай өлкөнүн кереги жок. Бизге парламенттик, демократиялык, эркин өлкө керек. Биз ошондой конституцияга багыт алышыбыз керек. Мен ойлойм, бүгүн баарыбыз үчүн ошол конституцияны иштеп чыга турган убакытка багыт ала турган убакыт келди деп. Жана биздин кыздарыбызды колдоп койгула, биз колубуздан келишинче ошол конституцияны жазып, жакынкы убактарда, жакынкы айларда коомго талкууга алып чыкканга аракет кылабыз. Рахмат сиздерге.